Саламатсызбы? Азаттык адаттагыдай эле быйылдагы таллуу темаларга байланыштуу өзүнүн иликтөөсүн жарыялап назарыңызга сунуштады. Эсептеп чыксам, быйылкы иликтөөбүздүн саны 14-кө жетиптир. Анын дээрлик ар биринде коомдук мүлккө кол салган коррупция, карапайым элди сыздаткан бийликтен кыянат пайдалануучулук, паракорчулук жана башка толтура жагдайлар камтылган экен. Эсиңизге сала кетейин, талашка түшкөн паспорт бизнеси, армия азабына кабылгандар, бийлик аралашкан жер талаш, ош, инвесторду иренжиткендер, сыздаткан Симидо дегендери бар. Булардын бардыгын сиз Азаттык чекит орг сайтынан, андан тышкары Азаттыктын YouTube'дагы барагынан, Instagram'дагы барактарынан таба аласыз. Мындан башка дагы иликтөөлөрүбүзгө, орчундууларына мен азыр токтоло кетсем. Барыбыздын эсибизде кесиптешим маркум Уламбек Эгизбаевдин акыркы иликтөөлөрүнүн бири көрүстөндөгү коррупция деп аталган. Ал абдан катуу резонанс жараткан коомчулукта. Ушул күндөрү аны көргөндөрдүн саны YouTube барагыбызда миллиондон ашты. Чогуу эле текшерели. Жерде туулган жери турат. Демек тирүү адамга берилген. Ошондой болот. Бул да тирүү адамбы? Ооба, ошондой болот го. Бирок мындай болот атпайбы? Улан, буякта Бул жер эмне болуп калды? жок, бул тирүү адам болгондон биз азыр айта албайбыз. Тирүү эмеспиз деп турабы? Ошондо бизде өлгөн жылы жазылат эле анда. Эмнеге жаап койду анда? аны уже эзине сураш керек. Мурдатан тамыр жайган схема боюнча тирүүлөргө сатылган жайлар шек жаратпаш үчүн сөөк коюлбаса да үстүнө топурак үйүлүп, кабырга окшоштурулат экен. Мынакей ушул жерде да сатып ийишкен. Двойной место деп. Буякта да эч ким жок дегене. Көргүлө астын бүт асфальт. Мынакей өлүк жок буякта. Эчтеке жок, жөн эле. Бул жөн обманкабы? Обманка, жөн эле обманка мындай. Типа буякка бирөө коюлду деп туруп. Мынакей. Асфальт. Ошол иликтөө боюнча кандай чара көрүлдү? Бийлик уландын иштери унутта калбайт деп убада берди эле. Эмне чаралар көрүлдү? Ошого назар бурсак. Сот бизди күнөөлөп койду. Силер туура эмес ложный эмелерди бериптирсиңер. 10 000 сомдон штраф салды бизге. Экөөнө тең 10 000 сомдон берет экенбиз биз. Силер туура эмес информация бериптирсиңер. Ошо андай сатылбайт экен дейт. Мына соттун кагасын алып, азыр мына келатам соттончу. Мен билбейм эмне кылыш керек. Каяка барыш керек, эмне кылыш керек билбейм. Ооба, туура эле уктуңуз. Сот чечимине ылайык көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүндө кабырлардын сатылып жатканы тууралуу интервью берген Максат Баялиев менен Самат Сулайманов, Түштүк Батыш көрүстөөнүнүн башчысы Чыңгыз Апазовго жана бригадир Алихан Алиевке 10 000 сомдон төлөп бериши керек. Кабырлар кызылдай акчага сатылып, аны сатып алгандар сатып алдым деп бир эмес бир нечеси айтып берип жатса дагы, күрөк менен чукуп көрсөтүп, камерага фактыны такап жатса дагы, соттун мындай чечим чыгаруусуна кандай баа берүүгө болот? Ошондой сенсациялуу телепередача чыккандан кийин көрүстөндүн башчысы кызматтан кетип, моралдык жоопкерчилик тартып жок дегенде, алар мындай бир айыпты сезиш керек эле да. Бизде азыр биз көрүстөндү сата беребиз. Журналисттериңер болобу, депутаттарыңар болобу, эл болобу, эмне десеңер ошола биз өзүбүз билебиз, өтүгүздү төргөлөбүз. Силердин коомдук пикирдин бизге кереги жок. Биз каалаганыбызды кылабыз, колуңардан эмне келет дегендей мамиле. Мына ушундай. Азаттык андан ары дагы өзүнүн иликтөөлөрүн улантып, Бишкекте эмес, Кыргызстандын башка дагы аймактарында болгон көрүнүштөрдү, кыңыр иштерди ачыкка чыгарды. Анын бири Ошто салык жакшырылган бир көйгөй. Кесиптешим Ыдырыс Исаков көмүскө экономиканын кесепетинен казынага жылына 40 миллиард сом түшпөй калат экен деп өкмөттүн эсебин айтып, ошону менен иликтөө баштагандагы ошол салыкты түшүрбөй аткандардын бирөөнү мисалга келтирген. Азыр көрүп алсак. Иликтөөдө ишкер Жалил Атамбаев бизнес өнөктөштөрүнүн акчасын бербей жүргөнү, бийлик адамдары, анын ичинде күч органдары атүгүл криминалдык чөйрө менен байланышы бар экени камтылат. Азаттыктын кабарчылары Жалил Атамбаевдин дайынын көп көздешти. Акыры аэропорттун жанынан жолугуп, жооп алууга аракет кылышты. Эмеге кандай тиешиңиз бар? Кадыр Жеңго дегенге. Тааныбайт экенмин. Тааныбайсызбы? Өкүл баласы дейт го сизди.
Билбейт экенмин. Сиз милициянын полковнигисиз да туурабы? Билбейт экенмин аны. Ошондой эле иликтөөдө Жалил Атамбаевдин жакындарына катталган компаниялар салык жашырышы мүмкүн экени көрсөтүлөт. Бирөөнү мисалга тарталы. Агродоор фирмасынын кожойкеси катары Асемгүл Чотон кызы катталган. Асемгүл Чотон кызы Казат Райымкул уулунун аялы. Казат Райымкул уулу Жалил Атамбаевдин бир тууганы Райымкул Атамбаевдин баласы болот. Мурдараак ушул эле Казат Райымкул уулу азыр Жайнак Жусупакмат уулуна катталган ТПА фирмасын башкарган. Бул фирма Кызылка цементин дүңүнөн алып сатуу менен алектенет. Фирманын аткаруучу директору Канатбек Сапаев. Ал башта сөз болгон Ормош Ойлдун директору Алтынбек Сапаевдин бир тууган агасы болот. Маалымат сайттардын жазганына караганда, Агродоор фирмасы 2015-2016 жылдары пайда жана киреше салыктарына бир тыйын да төлөгөн эмес. Бирок ишканада айланган акчанын көлөмү 2015 жылы 34 миллион сом, 2016 жылы 498 миллион сом болгон. Жөнөкөй тил менен айтканда, фирма айланткан акчанын көлөмү бир эле жылда 34 миллион сомдон 498 миллион сомго өскөн. Бул сумма 2017 жылы андан ары дагы 3 эсеге өсүп, жылдык обороту дээрлик 1,5 миллиард сомго жакындаган. Бул ишкана төлөгөн пайдадан алынуучу салыкты бүт санаганда да 1 миллион 100 миң сомго жетпегени Каржы министрлигинин сайтында көрүнүп турат. Мына ушул иликтөө жарыялангандан кийин ататылган Жалил Атамбаев кадыр баркыма доо кетирди деп кесиптешим Ыдырыс Исаковдон моралдык зыян катары 50 миллион сом өндүрүп берүүнү соттон өтүнгөн. Ыдырыс азыр менин жанымда турат. 50 миллион деп доо койгондо кандай сезимдер болду? Ошол коррупция жөнүндө иликтөө кылып, анан бирөөнүн ошол ишмердүүлүгүн мындай чагылдырып, анын бетин ачып, анын аберин ачып атсаң, ал ким жакшы көрсүн сени? Ким башыңа сыйла? Карапайым эл жакшы көрөт. Ооба. Бирок эми каармандар жакшы көрбөйт да. Анан кийин өздөрүнүн кадырын ошол 50 миллион, 60 миллионду анан баалап алышып, кече сени да сотко берип көрүштү, мени да беришти дегендей. Азыр экөөбүз тең Кыргызстандагы ошол жанагы миллионерлердин катарына кирип калабыз, билбейм мен. Минус миллионерлер деп койбойлу. Минус. Анан эми чындыгында сотко берди дегенде эч ким кубанбайт, эч ким мындай аны жыргал деп кабыл ала албайсың аны эч качан. Сотко берби, баары бир бирөө менен соттошуу бул баары жагымсыз. Ал 50 миллион доого берди. Элдин баары ошол жанагы 50 миллион доосун кайра алсын дегендей деп мени мисалы коргоп чыгышты. Бирок ал макул деди дагы жанагы 50 миллион доосун кайра алып койду. Коомчулук ура биз жеңдик деп эле ушинтип кала беришти. Бирок баягы көңүл, адамдардын көңүл буруусу негизги маселеден мындай бурулуп кетти да, башка жаккачы азгырылып кетти. Себеби ошого азгырылып кетти. Адамдар ага чейин Жалил салыгын төлөсүн, жашырган салыгын төлөсүн. Салык негизи эле салык системасы ачыкка чыксын. Ага окшогондор дагы салыгын төлөсүн деген мындай талаптар болуп атканда, ошо талаптардын баардыгы мындай өзүнөн өзү мындай суйлуп берки жака ошол жеңдик биз Ыдырысты куткарып алдык деген эме менен кетип калды да мындай. Бирок Финпол муну иликтеди. Сенин колуңда иликтөөдөн чыгарылган фактылардын аныктыгын Финпол дагы ырастады жана ал кишиге 40 миллион сом салык төлөшү керек деген шарт койду. Ошол салык төлөнгөн төлөнбөгөнүнөн кабар барбы? Биз алган маалымат боюнча Ош шаардык салык кызматынын башчысы айтып атат. Бул 40 миллион сом деген ал мурда эле мен өзүм пландуу эле текшерүүмдүн натыйжасында аныктап койгон эле акчалар болчу. Ошону эле биз текшердик деп алып, анан жалпы итогун чыгарып, мисалы бир компаниясынан 10 миллион, бир компаниясынан 5, 2 миллион, 3 миллион, 5 миллион дегендердин баарын чогултуп, итого 40 миллион сом сумма болот экен деп, ошо 40 миллионду биз таптык деп элге жарыялап койгон. Бирок биякта турбайбы? Иликтөөдө Иликтөөдө чыккан фактылар боюнча кандайдыр бир чара көрүлбөптүр да демек анда. Көрүлгөн жок десек болот, себеби барып биз документтерин изъятия кылып жанагы алып, тинтип ушундай кылган билебиз, бирок андан аркы жагын билбейбиз да. Азыр Финпол көргөз элек да бизгечи. Мына ушу Жалил Атамбаев 40 миллионго, ушу Жалил Атамбаевден 40 миллионду биз таптык, аныктадык. Дүмүрчөгү мынакей. Мынакей, мына көрдүңөрбү? Мынакей, муну алып келип кече Паланчиев, Пүстөнчү ошол мына фирмалардын атынан келип, ушинтип төлөп кетти деп бизге маалыматты бере элек да ал. Быйылкы жылда дагы бир резонанс чыраткан Азаттыктын жана Азаттыктын өнөктөштөрүнүн иликтөөсү бул Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи тууралуу болду.
Азыр ошого кыскача назарыңызды бурсак. Бул жылы Азаттык жана өнөктөштөр OCCRP клуб менен бирге Кыргызстандан 2012-2017 жылдары кеминде $700 миллион банктар аркылуу адалданып чыгарылып кеткенин иликтеди. Буга байланыштуу 4 ири макала, анын негизинде 3 телепрограмма даярдалды. Маселенин негизги өзөгү мындай: журналисттер аныктап, ырастап чыгалган маалыматтарга ылайык Кытайдан келген уйгур тектүү Айеркен Саймаити аттуу адам аялы жана өзү түзгөн компаниянын жардамы менен акчаны Кыргызстан аркылуу адалдап турган, аны өзү мойнуна алып, журналисттерге байланышка чыкты да кантип жүзөгө ашырганын, кимдердин жардамы тийгенин бүт айтып берди. Тийиштүү документтерди көрсөттү. Бирок Саймаити коопсуздугунан чочулап атын атабоону өтүнгөн. Журналисттер бул өтүнүштү аткарып, Саймаити маалымат булак экенин башынан эле тыкыр жашырышкан. Бирок аны менен мурдатан тааныш адамдар алгачкы программа чыгаары менен эле телефон чалып, документтерди бербеши керектигин айтып коркуткан. Саймаити ага карабастан документтерди жана маалыматтарды берүүнү, журналисттер менен кызматташууну уланткан. Мурдагы иш берүүчүлөрү өзүн колдонуп, кийин жалаа жаап, коркутуп, иштен четтетишкенин айтып берген Саймаити көп жылдык коррупциялык түйүндүн чиесин чечүүгө зор көмөк көрсөткөн эле. Ал башка дагы маанилүү документтердин топтомун берүүгө убада кылган болчу. Бирок тилегине жеткен жок. 2019 жылдын 10 ноябрынын кечинде Стамбулдун чок ортосунда киши колдуу ажал тапты. Ошондон соң журналисттер Саймаитинин маалымат булак болгонун ачык айтып, мурда уюштурулган, бирок коопсуздугуна байланыштуу жарыялабай туралы деп чечилген маектерди коомчулукка көрсөтүштү. Маселенин өзөгү мында. Саймаити жана башка маалымат булактарынын айткандарына, документтерге караганда миллиондогон доллар Хабибулла Абдыкадыр аттуу Кытайдан чыккан сырдуу ишкердин Кытайдан Кыргызстан аркылуу Өзбекстанга жүк ташыган ишмердигинен табылган. Абдыкадырдын Абу Сахи деген компаниясы бул багытта жүк ташыган монополист компанияга айланган. Бул үчүн кыргыз бийлиги анын ичинде бажы кызматы шарт түзүп, калкалап турган деп Саймаити андай мүмкүнчүлүк түзгөн үчүн бажыдагылар алчысын алып жүргөнүн белгилеген. Bir ayda 600-650-700 kıça kamaz ödedi. Transit kılıp. Ал кимдин камаздары? Abu Sahi'nin kamazlar. Акчаны кимге бересиңер? Немеге Райымга беребиz. Райымдын балдары келип эп кетет. Ар хил балдар келет да, ар ритмда ар хил балдар келип эп кетет. Саймаити чет өлкөлөрдөн кайра Кыргызстанга акча которууларга да жооптуу болгон. Абдыкадырдын буйругу менен Матраимовго түз акча жөнөтүп турганын мойнуна алып, далил катары документтерин көрсөтүп, айрымдарын берген. Анда Саймаити адамдарды өздөрүнө ыңгайлуу ысым менен белгилеген. Мисалы Абдыкадырды ажы же ажыкем деп жазган. Райым acılan gitmişti. Acı bana aytadı da mananı mayak fotor de. İsmini Reki yazıp koydu. Reki de yazdıktan Rayım deme. Rayım'ı kıskartıp Reki de yapalım. Reki'nin mayak gitti, Angliya gitti, uyak gitti dep жазгызды да. Саймаити 2016 жылдын августунан 2017 жылдын февралына чейинки эсептерин журналисттерге көрсөткөн. Ал түшүндүрүп бергендей, таблицада Райымбек Матраимов Реки жана Кыргызстан Реки деп белгиленген. Бирөөндө кол менен жазылган 6 жолу жалпы суммасы $380 миң түзгөн сан турат. Экинчисинде башка ысымдардын арасында Кыргызстан Реки деп 7 жолу жалпысынан $2,400 миң жакын жөнөткөнү көрсөтүлгөн. Мына ушул экинчи которууларды ырастаган $200 миң документтерин журналисттерге берген, башка которуулардын сүрөттөрүн жана скриншотторун салган. Сиз көзөмөлдөп которткомун деп атасыз. Ошондо жалпы канча акча которулган сиздин көзөмөл менен? Менин көзөмөлүм боюнча 3 миллиондон ашат да. Мен 2010 kançadan 4'ten bu yaklaşık 2,5 milyondan. Azırkçam koturup atkan boluşu mümkün, başkaları işlevdi. Ben çıkıp gittim ama ben koturgan akçam 3 milyondan aşattı. $3 milyon. 3 milyon dolardan aşattı. Курулушу быйыл жыл соңунда аяктайт деп пландалган бул имарат турган жер Райымбек Матраимовдун аялы Уулкан Тургуновага таандык.
Дубайдагы курулуштар тууралуу маалымат чогулткан BNC Network тургун убаны 5 кабаттуу имараттын өзүнө да тиешеси бар инвестор деп көрсөтөт. Эң кызыгы шериктери Абдукадырдын ээси Хадир Маймайтили жана Абдукадырдын Ака International компаниясы. Имаратка курулуш материалдарын саткан компаниянын сайтында дагы тургун уба менен Маймайтили проекттин кожоюндары катары көрсөтүлгөн. Август жана сентябрда кабарчылар ал объектиге барганда негедир курулуш ээлеринин аты жазылган тактада Хадир Маймайтилинин ысымы гана калып, дагы бир ээсинин аты жөнүн көрсөтпөй чаптап салышканын көрүшкөн. Дубайдын кыймылсыз мүлкү тууралуу маалымат базасы коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө долбоорунун колуна тийген. Биз ал базаны изилдеп жатып, Уулкан Тургунованын атын таптык. 3 кыймылсыз мүлктүн ага байланышы бар экенин аныктадык. Алардын экөө жер тилкелери, бирөө батир. Жер тилкелери Дубайдын Jumeirah Village Circle, квартира болсо Jumeirah Beach Residency районунда жайгашкан. Жер тилкелеринин бирин башка интернет булактары аркылуу да растай алдык. Бул курулуш долбоорлорун материалдар менен камсыздаган компания болчу. Алар веб-сайтына кардарынын жана биздин маалымат базабыздан табылган даректи дагы жарыялашкан. Ал тилкенин кожоюндарынын бири катары Уулкан Тургунованы көрсөтүшкөн. Мындан тышкары, журналисттик иликтөө тобу Дубайдын Jumeirah Beach Residence аймагында салынып жаткан үйдөн Райымбек Матраимовдун аялына таандык кымбат баа батирди табышкан. Анын баасы кеминде $2,5 миллион турат. Дубайдагы 3 мүлк Матраимов бажыда эң жогорку кызматта турган учурда алынган, бирок анын декларациясында көрсөтүлгөн эмес. Матраимовдор менен Абдукадырдын мындан тышкарыдагы бир нече байланыштары бар. Ал тууралуу кеңирээк иликтөө программаларыбыздан көрсөңүз болот. Бул иликтөөлөр бир гана бажы кызматындагы кыңыр иштерди ачыкка чыгарган жок. Иликтөөнүн жүрүшүндө акча адалдаган тарап менен азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун тааныштыгы билинди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин байланышы да колдогу документтердин видео сүрөттүн негизинде айтылды. Атамбаев форматтуу ишканасын Абдукадырга сатканын өзү да моюнга алган. Бул биздин иликтөөдө дагы белгиленген. Кийинчерээк Алмазбек Атамбаев, анын жубайы Райса Атамбаева жана сөз болуп жаткан Хабибулла Абдукадырдын бейформал жагдайда жакын адамдардай кучакташа түшкөн сүрөтү интернетке тарады. Сүрөттү факт-чек порталы анализдеп, жасалма эмес деген бүтүмгө келди. Атамбаев тарап бул боюнча пикирин билдире элек. Андан нары Хабибулла Абдукадыр менен Фин полиция жетекчиси Бакир Таировдун байланышы дагы билинип калды. Көрсө Таировдун бир тууган иниси, кийин анын аялы, андан тышкары күйөө баласы Абдукадырдын Кыргызстандагы өнөктөштөрүнөн экен. Таиров буга карабастан Финполдун иликтөөсү акыйкат болуп чекит коебуз деп убада берген болчу. Берем сөз. Ачык дейбиз. Кызыкчылыктарга Жок, эч кандай кызыкчылык. Мен өзүм мына убакыт көрсөтөт. Али мен принципиальный боламын. Бирок убакыт көрсөткөндөй, Фин полицияда Таировда $700 миллион дүйнөнүн түрдүү өлкөсүнө товарга которулган акча кайра Кыргызстанга кайткан деген өңдүү жообун улам кайталап жатышты. Ал эми журналисттердин иликтөөсү $100 миллион Дубай, Германия, Англия, АКШ сыяктуу тараптарга заңгыраган хан сарайларды, жер тилкелери жана имараттарды сатып алуу үчүн которулганын көрсөттү. Кыргызстанды миллиондогон сом салыктан кур калтырган көмүскө ишкердик. Аны коргоп, калкалаган коррупциялык көрүнүштү коомчулук кыжырдануу менен кабыл алды. Экинчи иликтөө чыккандан кийин Бишкекте реакция аттуу митинг өтүп, ага 1000ден ашуун адам катышты. Бизге дат келет! Бәрін келгіле қызыл карточканы көтөрүп, Көрсөтүлгөн фактыларды жалган жала жана каралоодо эсептеп, Райымбек Матраимов, анын бир тууган агасы депутат Искендер Матраимов жана экөөнүн жубайлары, ошондой эле Исмаил Матраимов атындагы фонд, журналист Али Токтакуновду, Азаттыкты, Клоопту жана алардын материалдарын көчүрүп жарыялаган 24 KG агенттигин сотко берип, жалпы 60 миллион сомдук доо койду. Бул Кыргызстанда эмес, дүйнөлүк коомчулукта да терс кабыл алынды. Буга байланыштуу Бишкекте реакция 2 митинг өтүп, ага биринчисинен көбүрөөк эл катышты. Кыргызстандагы туташ коррупция ашкереленгенине карабай, бийликтен олуттуу жооп болбогону,
өлкөнүн ичинде гана эмес сырттагы мекендештерди дагы түйшөлтүүдө. Кээ бири социалдык тармактар аркылуу гана пикирин билдирбестен президентке түз суроо узатканга дагы үлгүрүштү. Өткөн жылдын аягынан тарта президенттин бир дагы жыйынында баждагы коррупция, Матраимов маселеси суралбай калган жок. 25 декабрда өткөн акыркы пресс-конференцияда президент Сооронбай Жээнбеков буга мындай жооп берди. Райым деп атпайсыңарбы, Матраимов? Андай коррупция, андай образ айтканда коррупциялар 10 эмес 100 чыккан. Мына азыр ошо бажыда иштеген жөнөкөй карапайым бирөөнү көрдүңөрбү? Анын мүлкүн байлыгын көрсөң, биринен бир ашат. Илгертен бери 90-жылдан келаткан. Мен да кызыктармын ушуну аягына чыгарганга. Азыр мына митинг да болду. Силер да бердиңер. Азыр улуттук коопсуздук комитетинин алдында атайын тергөө топ түзүлдү. Ал иштеп атат. Мына ошого өткөндө барышты. Тапшырма берди. Мен дагы карап туруп атам. Буга убакыты керек. Бул ачык айкын болот. Мына сотко беришти. Мен айтып атканым факт дегеним. Ошол берген жүйөлүү жана акыл фактлар боюнча укук органдар иштей баштады, артынан түшө баштады. Мен ошону айтып атам. Эгерде дагы билгениң болсо, келип ошо фактларды бергиле, аларга жардам бергиле, келип тергөөгө келгиле. Мына силер айттыңар. Эми ал юридикалык бекемдеш керек да аны. Президенттин жообун улай дагы бир эске сала кетели. Иликтөөчү журналисттер тобу коррупциялык көрүнүштү жоюуга биротоло көмөк көрсөтүү максатында колдогу документтерди улуттук коопсуздук кызматына өткөрүп беришкен. Ал эми айта турган сөзүбүздү иликтөөлөрдүн өзүндө айттык. Ошол жерден бардыгын окуп, көрүп, талдап чыгууга болот. Кадырман угарман, көрөрман, биз 2019 жылды мына ушундай иликтөөлөр менен жыйынтыктадык. 2020 жылы дагы мындан кем эмес, мындан дагы курч бир иликтөөлөрдү назарыңыздарга сунуштайбыз деген үмүттөбүз. Саламатта калыңыз.